Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарындагы Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Мектептин эски имараты 2015-жылдагы жертирөөдө катуу жабыркап, жараксыз деп табылган. Ал эми окуучулары Панфилов атындагы мектеп гимназиясына көчүрүлгөн болчу. Жаңы имараттын курулушу ошол жылдары эле башталган менен долбоор 2020-жылга чейин токтоп калган. Бүгүн 720 окуучуга ылайыкташкан жаңы имарат өз окуучуларын, өз мугалимдерин кучак жая тосуп алууга даяр турат. Разаков мектеби менен катар мамлекет башчысынын катышуусунда жалпы өлкө боюнча курулуш аяктаган 9 мектептин 2 бала бакчанын онлайн ачылышы болуп өттү. Садыр Жапаров өз сөзүндө жаш муундардын татыктуу билим алуусуна салым кошо турган жагымдуу жагдайлар абдан сүйүндүрөрүн айтты. Мамлекет башчысы бүгүн ошондой жакшы саамалыктардын бирине белгилүү саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун атын алып жүргөн мектептин жаңы имаратынын ачылышына күбө болуп жатканын сыймыктануу менен баса белгиледи. Садыр Жапаров республика аймагында ачылып жаткан мектептердин жагдайы дээрлик окшош экенин, же эскилиги жеткен, же жаратылыш кырсыгынан жабыркаганын айтып өттү. Көп жылдардан бери билим берүү имаратынын эскилиги башкы көйгөй болуп келген. Мамлекет башчысы акыркы жылдары балдардын билим сапатын жакшыртуу үчүн билим уяларынын көйгөйүн чечүүгө батыл киришип, мектеп имаратынын курулушу масштабтуу түрдө колго алынганын эске салды. Президент акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп жана 69 бала бакча салынганын айтып, жылдан жылга билим берүү тармагына каралган каражаттардын динамикасы өсүп жатканын кошумчалай кетти. Садыр Жапаров мектептерди куруп, капиталдык ремонттон өткөрүп, окутуунун жаңы технологиялары менен билим берүү уюмдарын жабдуу негизги максаттарынын бири деп атады. Бул үчүн бардык күч-аракеттер жумшалууда. Татыктуу билим берүү үчүн сапаттуу мектептерди куруу учур талабы болгондуктан мындан ары дагы жаңы мектептер курула бермекчи. Мамлекет башчысы өз сөзүндө ар бир курулган мектеп өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кошулган салым болуп эсептелет деп, билим сапатын көтөрүүдө окуу китептеринин мааниси чоң экендигин белгиледи. Ошондуктан өткөн жылы 152 миллион сомго 574 000 нуска китеп басылып чыкты. Садыр Жапаровдун айтымында жүргүзүлгөн талдоолорго ылайык балдардын сапаттуу билим алып чыгуусунда мектеп, китеп жана башка көйгөйлөрдөн сырткары билим берүүнүн ыкмаларын өзгөртүү дагы башкы маселе экени аныкталды. Бизде окутуу программалары, маалыматтык, коммуникациялык технологиялар, жасалма интеллект өнүгүп жаткан шартта заман талабына канчалык жооп берет деп мамлекет башчысы суроо салды. Буга байланыштуу тармактык министрликтин алдына катуу тапшырма коюлуп, бул багытта тыкыр иш алып баруу зарылдыгы айтылды. Президент белгилегендей, мектептерди билим берүүгө байланыштуу иш-чаралардын көпчүлүгүндө ал ата-энелерге дайыма кайрылып, мугалимдер жамааты менен тыгыз кызматташып, балдардын билим алуу процессине жигердүү катышууга чакырат. Өз сөзүндө мамлекет башчысы өткөн жылы Акылман президенттик лицейи түзүлгөнүн эске салды. Анын башкы максаты жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо. Лицейдин бүтүрүүчүлөрү келечекте республикада жооптуу кызматтарды ээлеши керек. Алар катардагы кызматкерлерден министрликтин жетекчисине чейин жолду басып өтүп, балким өлкөнүн президентинин ордун ээлешет. Лицейге академиялык жетишкендиктери жогору болгон таланттуу окуучулар гана тандалып алынат. Президент Садыр Жапаров өлкөнү өнүктүрүүгө ийгиликтүү катышуу үчүн зарыл болгон заманбап билимге жана жөнөмгө билимдүү адистерди даярдамайынча күчтүү мамлекетти куруу мүмкүн эместигин белгиледи. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, ардактуу ага эжейлер жана ата-энелер, биздин келечек ээлерибиз, кымбаттуу окуучулар. Ордолуу Ош шаарына келип, май майрамдары менен катар жакшынакай саамалыкка күбө болуп жатканыма абдан кубанычтамын. Айрыкча Кыргызстаныбыздын келечеги болгон жаш муундардын татыктуу билим алуусуна салым кошо турган жагымдуу жагдайлар мени абдан кубандырат. Бүгүн биз мына ошондой жакшы саамалыктардын бирине белгилүү саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаков атабыздын атын алып жүргөн мектептин жаңы имаратынын ачылышына күбө болуп турабыз. Ошондой эле айта кетчү жагдай мынакей салтка айланып калды. Разаков мектеби менен катар жалпы өлкө боюнча курулуш аяктаган 9 мектепти, 2 бала бакчаны онлайн ачканы турабыз.
Андыктан Ош шаарынын тургундары менен кошо ошол жерлерде билим уясынын ачылышын күтүп жаткан жалпы мекендештерибизди окутуунун жаңы технологиялары менен жабдылган, жаркырап көз жоосун алган жаңы имараттарынын салтанаттуу ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Исхак Разаков атындагы мектеп гимназиясынын эски имараты 2015 жылдагы жер титирөөдө катуу жабыркаган экен. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Ош шаардык мэриясы окуу жайды мындан ары пайдаланууга жараксыз деп бүтүм чыгарышкан экен. Ал эми анда окуган балдарыбыз болсо Памфилов атындагы мектеп гимназиясынын имаратына көчүп окуп келе жатышыптыр. Исхак Разаков атындагы мектеп гимназиясынын жаңы имаратынын курулушу ошол жылдары эле башталып, бирок токтоп калган экен. Курулуш 2022 жылы гана жандандырылып, мынакей бүгүн 720 окуучуга ылайыкташкан жакшынакай имарат өз окуучуларын, өз мугалимдерин кучак жая тосуп алууга даяр болуп калган чагы. Мектептин кыскача тарыхы мына ушундай. Республика аймагында ачылып жаткан мектептердин жагдайы деле дээрлиги ушундай: же эскилиги жеткен, же жаратылыш кырсыгынан жабыркаган, же дагы башка себептерден улам окуу жүргүзүүгө тыюу салынган. Кыскасы, көп жылдардан бери билим берүү имараттарынын эскилиги башкы көйгөй болуп, күн тартибинен түшпөй келген. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, биз акыркы жылдары балдарыбыздын билим сапатын жакшыртуу үчүн күн тартибинде турган билим уяларынын көйгөйүн чечүүгө ыкчам киришип, мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алып баштаганбыз. Акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп жана 69 бала бакча салынды. Буюрса, жылдан жылга билим берүү тармагына каралган каражаттардын динамикасы өсүп жатат. Азыркы учурда сапаттуу билим берүү бул туруктуу өнүктүрүүнүн эң ишенимдүү пайдалуу болуп, жаштардын жаркын келечегине жол ачууда. Мындан улам биз дүйнөлүк санарип жана нано технологиянын агымына жигердүү аралашууга басым жасап жатабыз. Өлкөбүздүн келечеги үчүн билим берүү тармагына дыкат көңүл буруп, заманбап мектептерди куруп, капиталдык ремонттордон өткөрүп, окутуунун жаңы технологиялары менен билим берүү уюмдарын жабдуу негизги максаттарыбыздын бирине айланды. Бул үчүн бардык күч аракеттерди жумшап жатабыз. Татыктуу билим берүү үчүн сапаттуу мектептерди куруу учур талабы болгондуктан мындан ары дагы жаңы мектептер курула бермекчи. Ар бир курулган мектеп өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, элибизди агартууга кошулган салым болуп эсептелет. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мектептерде билим сапатын көтөрүүдө окуу китептеринин мааниси чоң. Биз бул маселени дагы колго алып баштаганбыз. Өткөн жылы 152 миллион сомго 574 миң нускада китеп чыгарып бердик. 2024-2020 жылдарга карата Алтын казык мамлекеттик программасы менен билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлө баштады. Эң алдыңкы басма үйлөрү Кембридж, Маршалл, Кавендиш менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мектептердин бардыгы сапаттуу жана жеткиликтүү китептери менен камсыз кылынат. Жүргүзүлгөн талдоолорго ылайык балдарыбыздын сапаттуу билим алып чыгуусунда мектеп, китеп жана башка көйгөйлөрдөн сырткары билим берүүнүн ыкмаларын өзгөртүү дагы башкы маселе экени аныкталды. Билим берүүнүн сапатын арттырууда олуттуу маселе бул окутуу программасында болуп жатат. Чындыгында эле бизде окутуу программалары, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, жасалма интеллект өнүгүп жаткан шартта заман талабына канчалык жооп берет деген суроо туулат. Мен тармактык министрликтин алдына катуу тапшырма коюп, бул багытта тыкыр иш алып баруу зарылдыгын айттым. Мектептерде билим берүүгө байланыштуу иш-чаралардын көпчүлүгүндө урматтуу ата-энелерге кайрылып өтүнүп жүрөмүн. Кыргызстандын келечеги билимдүү жаштардын колунда. Билимдүү жаштар бул сиздердин, биздин баарыбыздын балдарыбыз. Ал үчүн сиздерди мектептин чыныгы күйөрманы болуп, мугалимдер жамааты менен тыгыз кызматташып, балдардын билим алуу процессине жигердүү катышууга чакырамын. Бул балдардын билимине, жүрүм-турум тарбиясына үйдөн дагы дыкат көз салып туруу деген сөз.
билим менен тарбияны жалаң эле мугалимдерге арта салганыбыз туура эмес. Мен ушул жерде сиздерге дагы бир нерсени кошумчалап айткым келет. Сөзүмдө мына былтыр билесиздер, Чолпон Ата шаарында президенттик лицей деп мектеп ачканбыз. Бул мектепте 250 балага чейин окуса болот. Былтыр 7-класска 72 баланы тандап алганбыз. Бул өлкөнүн жалпы аймагы боюнча 72 баланы тандап алып, алар 7-классты бүтүп 8-класска көчтү. Bunun maksatı emне? Maksatı biz gelecekke kadrlarda fundamentinden başlap daярдоо. Biz egemenlik algan 30 yıldan beri kadr daярдалган эмес bizde. Tanış, biliş, je bolboso akçaga jumuş kornoşup kelgenbiz. Bunu moyunga alışыбыз керек. Bunu murdakı prezidentler, birinci prezidentten maga çeyin ele günöөлүү эмес. Bul jerde жалпы elдин дагы күнөөсү бар. Анткени tanış biliş izdep jumuş kornoşот, tanış bilişi жок болсо акча берип кызматка туруп келген. Мына мен көп элди кыдырганда айтат, силер үстү жагы жакшы иштеп атасыңар, иш жакшы жылып атат, аяк жагы, ылдый жагы такыр мёртвый жатат депчи, мындайча айтканда, жылбай жатат деп. Ал эмнеден? Ал ошол ылдый жактагы кадрлардын абдан начардыгынан, сапаты төмөндүгүнөн. Илгери союз кезде, мына союз мезгилде иштеген аксакалдарды отурасыздар, жакшы билесиздер. Ылдый жактан бери даярдап келип туруп, анан кийин министр кылып койчу. Bizde ушул акыркы 30 жылда таанышыңды, тууганыңды министр кылып келгенсиң, досуңду министр кылып келгенсиң. Ал тарталабы, тарталбайбы ал кызматтаны караган эмеспиз. Бул эң туура эмес болгон. Ошон үчүн биз абдан өнүк албай, алдыга жыла албай аткан мамлекеттин катарында болчубуз. Эмне кылыш керек? Ошон үчүн кадрды фундаменттен даярдаш үчүн ушул мектепти ачтык. Бул мектептин максаты кандай болот? Бул мектепти бүтүп чыккан балдарды вуздарга жиберип туруп, анан вузду бүтүп келгенден кийин, ийгиликтүү бүтүп келгенден кийин бир дагы баланы, кызды талага таштабай, жөнөкөй специалисттен баштап, адистиктен баштап, министрликке чейин, керек болсо президент, премьерлер келечекте ушулардын арасынан чыгыш керек. Анткени булар өлкө боюнча тандалып алынат дагы эң кыйын окуган, эң мындай зирек балдар болот да. Мен өзүм ошо 72-син тең барып, анда-санда барып кыдырып карап жүрөм. Ошо 25-майда дагы барам, ата-энелери менен да жолуганмын. Анан быйыл дагы ошол мектепке набор болуп атат, балдарды тандап атат, дагы 70 баланы алабыз, 70-75 баланы 7-класска алабыз быйыл дагы. Анан кийин булар бир 5-10 жылда эле жемишин бербейт. Албетте булар бүтүп чыгып, вузду бүтүп келгенче эле бир 7-8-10 жылды талап кылат. Андан кийин бир 15-20 жылдан кийин барып анан булар жемишин бере баштайт. Ошондо дагы дароо эле бардык тармакка жетишпейт да булар. 30-40 жылдан кийин анан булар баягы 22-нчи кылымдын кадрлары болуп чыгышат. Мына ошондо биз ылдый жагынан баштап төбөсүнө чейин бүт кадрларды оңдогон болобуз. Бул иш-чараны менден кийин ким президент болуп келбесин улап кетиш керек. Баягы көзөмөлгө алып, тыкыр көзөмөлгө алып туруп, бүткөндөн кийин вуздарга жиберип, ийгиликтүү бүтүп келгенден кийин бирөөнү да талага таштабай, же болбосо чет өлкөгө кетип калбай, бул кадр болуп кириш керек да. Анткени бул эң таланттуу балдар окуп чыгып атат. Анан баягы бизде дагы деле кыргызчылык бар. Мугалимдерден суранып, ошо тандоо комиссиясынан суранып барып, суранып аткандар бар. Менин кызымды өткөрүп койгулачы, менин кызымды алып койгулачы, баламды алып койгулачы деп. Андай болбойт. Анткени таланты болбосо, билими абдан жакшы болбосо, ошо жерде окуганда эле башка балдарга салыштырмалуу мугалимдер билип коет аны. Биз да көрүп турабыз. Анан жөн эле уят болушат. Ошон үчүн бай тааныш билиштик кылбай, эң мыкты окуган балдар, кыздарды жиберселер болот. Мен азыр самолетте келатып карадым. Ош, Жалал Абад, Баткенден көп экен. Көпчүлүктү түзөт экен. Демек, бул тарапта мугалимдер күчтүү. Жакшы билим берет балдарга, кыздарга. Ошон үчүн бардык өлкө боюнча ошондой тарбия бериш керек. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Кече күнү мына Сузакта кырсык болду, билесиңер, мектеп окуучулары катышкан. Бул жерде ошол ылдыйкы деңгээлдеги, баягы райондун деңгээлиндеги адистердин, жетекчилердин компетенцисиздигинен. Ошо жерде 13 милиция кызматкери жүрүптүр. Районо жүрөт, мисалы, ички иштер башкармалыгынын район боюнча башчысы жүрөт. Кичине мындай коопсуздукту карап коюш керек эле да. Эгерде ошолор укмуш кыйын кадр болгондо ошону болтурмак эмес кырсыкты. Токтот деп туруп, ошо гаилер алып барып, ылдый жагына коюш керек эле. Балдардын төбөсүнө алып барып туруп машиналарды тизип койбой. Мына ошол ылдыйкы катмардагы адистердин компетенцисиздигинен.
Мен эмне үчүн айтып атам, анткени мына бүгүн мектептин ачылышы болуп атат, билим жөнүндө сөз болуп атат. Биз ушул билимге, келечектин кадрларына басым жасабасак, 22-чи кылымда биз таптакыр артта калып калабыз да, жетпей калабыз. Ошон үчүн азыртадан биз алдын ала ойлоп, бир күндүк менен, бир жылдык жашоо менен жашабай, 30-40 жыл, 50 жылдан кийин кандай болот мамлекетибиз менен ошону ойлонушубуз керек. Эми урматтуу агайын туугандар, агай эжейлер, кымбаттуу окуучулар, Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын, ошондой эле жалпы өлкө боюнча мектептердин, бала бакчалардын ачылышы менен баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы ишке берилип жаткан имараттар ак жолтой болуп, миңдеген жаш муундарга татыктуу тарбия, терең билим берген алдыңкы билим уяларына айлансын. Кыргызстандын жаркын келечеги болгон жаш муундарыбыздын өсүп чыгышына салым кошолу деп тынбай эмгектенип, мектеп курулуштарын ыкчам жана сапаттуу бүтүргөн курулушчуларыбызга дагы ыраазычылык билдире кетейин. Жаңы курулган окуу жайларынан Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Султан Ибраимов, Абсамат Масалиев сындуу Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көптөн көп үмүт артам. Ачылып жаткан билим уяларынын жолдору байсалдуу болсун. Мамлекетибизге кызмат кылсын. Рахмат.